эч убакта мындай болгон эмес. Ооба, бул боевик кинодогу снайпер эмес. Бул Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Өзүңөр жакшы билгендей кыргыз армиясынын абалы итке минип калгандай болчу. Бирок Садыр Жапаров сөз менен гана жайгарбастан иш жүзүндө баарын өзү көзөмөлдөп кыргыз армиясын өнүктүрүп аткан кез. Абдыгүлжон гана буйрук берип гана отура бербестен өзү жерине барып колу менен текшерип аткан кез. Бир ордуна тура бербестен жата калса жата калып текшерүүдө. Буга чейин мындай президент болгон эмес десем калп айткан болом. Мындай президент дүйнө жүзүндө болгон эмес. Армиябыз барлык керектүү жабдуулар менен жабдылууда. Ооба, чындыгында эле армиябыз буга чейин болуп көрбөгөндөй техникалар менен жабдылууда. Ал эми чындыгында өзүңөр жакшы билгендей буга чейин абалыбыз өтө кейиштүү эле. 4 солдаттан башка эч нерсебиз жок эле. Башкалар бизден сестенмек тургай коркуп да коюшчу эмес. Ал эми азыр абалыбыз Кудайга миң шүгүр. Анткени Садыр Жапаров бардык армияны өз көзөмөлүнө алып өнүктүрүү үстүндө иштеп жатат. Ал эми бузукулар Садыр иштебейт, Ташиев иштебейт дегендерге таң каласың. Ташиев демекчи, Ташиев армияны калкалап, коррупцияны талкалады. Кыргыз элим дегенде өз жанындагы аябастан жанын саюуга дагы даяр болуп келет. Тикесинен тик туруп мекенди коргогон азаматтардын санын гана көбөйтпөстөн алардын айлык акысын дагы көбөйттү. Чындыгында буга чейин эл жерин коргогон азаматтарга мынчалык Ташиевде эч ким көңүл бөлгөн эмес. Эр азаматтардын жаткан жерин гана оңдобостон алардын ичкен жеген тамактарын дагы күчөттү. Ал эми өзүңөр жакшы билгендей буга чейин армиянын абалы итке минип жада калса мылтыктары дагы жыгаштан эле. Ал эми Ташиев келер замат курал жарактардын баары заманбап болуп жаңыланды. Ата мекенди коргогон эр азаматтардын ар бирин жаңы курал жарактар менен камсыз кылды. Эр азаматтарга өзгөчө көңүл бөлүп, алардын оюн угуп, дагы эмне керек болсо айткыла деп баарын сонун кылып жайгарууда. Мынакей, эми өзүңүздөр көрүп, өзүңөр баа бергиле. Буга чейин ушундай болду эле. Жерибизди мынандай 1 метр жерибизди душманга алдырып койсо, анда биз кантип кыйынбыз деп, экономибизди көтөрүп, жетекчибиз деп, же болбосо жигитбиз деп басып жүрөбүз, туурабы? Ошондуктан 1 метр жерибизди биз алдырып алабыз. Ошо 1 метр жер карыш жер үчүн күрөшүш үчүн колубузда болгон бардык нерсени ошого жумшайбыз. Күрөшкөндө мына силерге окшогон жигиттерибиз күрөшпөйбүз. Мынакей, азыр эле биз силерге бир гана четин айтып бердик. Ал эми мындан дагы кызыктуу жаңылыктарды укуңар келсе, анда бул видеого лайк басып, каналга катталып койгонду унутпагыла. Анткени кийинки жаңылыктар мындан дагы кызыктуу фактылар менен көрөсүңөр.